Саламатсыздарбы, урматтуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу коноктор. Мени акын иним көбүрөөк мактап койду, бирок андай эмес. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдырышаевичтин колдоосу менен ушундай иштер болуп жатат. Быйылкы жылы урматтуу иш-чаранын катышуучулары, өткөндө урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдырышаевич айтып кетти, Ош областына 20 миллиард сомдон ашык акча бөлүндү депчи. Ал чындыгында ошондой. Мен кыскача маалымат айтып коеюн, урматтуу иш-чаранын катышуучулары. Мына Ош шаарында 5,5 миң квартира курулуп жатат. Гектарынан ага 12 миллиард сомдон ашыкча акча бөлүндү. Ошондой эле биздин шаардык бюджетке 2 миллиард 200 миллион сом, спецтехникаларды алуу үчүн 500 миллион сом, Көкүнбей, Мамырова, Амыр Темир көчөлөрүндө 586 миллион, субсидияга, жылуулукка баш этеги болуп кетти 700 миллион сомдой акча бөлүндү. То есть быйыл болуп көрбөгөндөй акча Ош шаарына бөлүндү. Урматтуу туугандар, бунун бардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдырышаевичтин эмгеги деп билем. Мына Татынакай жолдор курулуп атат, Татынакай скверлер курулуп атат, Татынакай мондай апши жатаканалар, скверлер курулуп атат. Булардын бардыгы урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин эмгеги деп эсептейм. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мына бүгүн жогоруда айтылып кетти, мына акын Үкөм айтып кетти, мына биздин ведущий жигитибиз айтып кетти. Биз ушул акыркы жылдарда Ош шаары бир аз каралбай калыптыр десем туура эмес болгу да, бир аз мындай көңүл бөлүнбөй калган экен. Кудай кааласа, Ош шаарын акыркы мынакей 2 жылдын ичинде жакшынакай шаарга айландырабыз. Мынакей кошуна областта эле көрүп турасыңар, 30 жылда кандай өнүгүп кетти. Биздин Ош шаарында жакын жайлашкан бизде кошуна 3 область бар. Кандай Татынакай болуп өнүктү. Бизде ошо 30 жылдын ичинде Ош эч качан өнүккөн жок да. Кудай кааласа, биз дагы кошуна мамлекеттерде, кошуна областтарда өсүп, Ош шаарыбыз болуп көрбөгөндөй Татынакай кылып кооздоп шаар курабыз. Биз Кудайым берген ордолуу Ош шаарыбыз бар. Мынакей башка мамлекеттерде өзүңүздөр билип көрсөңүздөр, карап көрсөңүздөр, мынакей Орусияда шаардын ичинде суу алып өтүш үчүн канча деген мээнет кылып, ушундай жасалма жолдор менен сууларды алып келип, скважиналарды куруп өткөрүшөт. А биздин Ош шаарында кандай Татынакай 7 дарыя аралап өткөн. Мынакей мен билгенден айтып берейин, мынакей Акбура эмне деген дарыябыз турат. Акбура деген дарыябызды бул тим эле кучактап өбө турган дарыя экен, бирок кадырына жетпейт экенбиз. Ушунчалык кордоп салыппыз Акбура дарыянычы, ушунчалык кордоп салыптырбыз. Мынакей магазин түйүндөрү, кафе, ресторандар, банялар рядом курулуп, ошо бир саркыны суулар агат экен. Бул Акбура дарыя дегенди бул Ош шаарынын бул визиттик карточкасы болуш керек. Кудай кааласа, Кудайым буйруп насып кылса, Акбуранын азыр жанагындай корук зоналарын бүт барын ачып, Акбураны баш этек сквер кылып бак кылабыз. Кудай кааласа, ошо Акбуранын боюнан Акбура деген суу куябыз. Кудай кааласа, Акбура эмне үчүн биз башка жактан ташып ичип келишибиз керек? Кандай өзүбүздүн суубуз турса, Акбура деген өзүнүн суубуз турса, ошо сууну сатсак өзүбүзгө калат. Акчасы дагы, пайдасы дагы элибизге да пайда болот. Наоборот, биз ошо өзүбүздүн Акбура деген сууну Кыргызстан мамлекети боюнча Ош, Жалал-Абадка, Баткенге, Чүйгө, Таласка, Нарынга, Бишкекке алып барып сатышыбыз керек. Биздин Акбура деген сууларды. Эмне үчүн алардан биздин кемибиз бар? Эч кандай кемибиз жок. Наоборот, артыкчылыгыбыз бар, биздин суубуз бар. Биз суубуз менен мы должны гордиться. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, урматтуу туугандар, мына өзүңүздөр билгендей, азыр шаардын ичинде 35 көчөдө асфальт иштери жүрүп жатат. 35 көчө. Булардын баардыгын Кудай кааласа мына августтун 20-сына чейин бүтүрөбүз. Андан сырткары мынакей реабилитационный центр бар, өзүңөр билесиңер, абдан эскилиге жеткен болчу. Келечек деген балдар чыгармачылык борбору бар болчу, ал дагы эскилиге жеткен болчу. Аны жасап атабыз. Тиги Төлөйкөндө бир пансионаттын ремонтун жасап атабыз, садигин жасап атабыз.
Тети Көккүмбүй көчөдө мына урматтуу төрагабыздын демилгеси менен садикти соттон утуп алдык. Анын да ремонтун баштадык. Кудай кааласа 1-сентябрга ачышка аракет кылабыз. Мынакей Жапалакта автоунаа базары бар болчу, өзүңүздөр жакшы билесиңер. Абдан эсилге жетип калган болчу. Абдан столовыйна кирсең жиркенчүлең, тиги стоянкаларына кирсең жиркенчүлең. Ал жерде абдан мынакей кооздоп татынакай кылып, Кудай кааласа жаккан кармап сүйлөйүн, бир 10-15 күнүн ичинде ачабыз. Кудай буйруса силерди ушул жерде алып барып көргүлө. Ал жерде жанагындай татынакай современный человеческий фактор деген жок. Ал жерде уруу болбойт. Уруу деген жок ал жерде. Жанагындай аэропортко киргенде карточканы саласың, кнопканы басасың, карточка чыгат. Чыгып атканыңда карточканы кассага бересиң, санап туруп, карточканы кайтып саласың, карточканы чип кетесиң. Эч кандай человеческий фактор жок. Кудай кааласа ошол жерде авторыноктун эмесин кээде бир 100 миллионго чыгарып атабыз. А жерде эки авторынок бар. Бирөөсү европейский, бирөө жанагы кайсы корейский, андагы ремонттоп жасап бүтүрөбүз. Андан сырткары мынакей автосалондор менен иштеп атабыз. Ошо автосалондордун баарын ошол жака алып барабыз. То есть бизде базар, суббота базар гана иштебейт, круглый месяц иштете турган кылабыз. Так, андан сырткары мына шаарда абдан пробка жасап аткан Навай көчөдө Риогай бар. Уна, областной уна. Аны да ошол жака көчүрөбүз. 3 гектар жерди бердик. Андан сырткары тетиги достук круг ойдо көрдүңүздөр. А жерде городской уна бар, Риогай. Аны да көчүрөбүз. То есть бардыгы бир жерде болот. Обулуна, Гуруна, авторынок, автосалондар бардыгы бир жерде болот. То есть бизге муниципалитетке, шаарга көбүрөөк шанс болот акча иштегеничи. Ошолордун бардыгын биз ошол жака авторынок жакка көчүрөбүз. Андан башка мынакей урматтуу туугандар, кече көрдүңүздөр, мына достуктун акыбалы кандай болчу, татынакай кылып оңдоп, кооздоп койдук. Мынакей бул да силердин жүзүңөр. Мына Грен заводту канча деген жолдор жасап атабыз, эми айта берсе сөз көп. Кудай кааласа баары өзүңүздөр көп болуп отурасыздар.